Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Өлкөбүздө ушундай өзгөчө кырдаал болуп жаткан бир мезгилде китеп менен дос болуп, талыкпай билим алып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздер жаз мезгилинин таза абасындай, жыпар жыттуу гүлдөрүндөй, шылдырап аккан тунук сууларындай, эң арулуктуу, эң керектүү болгон ден соолукта болууңарды каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштаймын. Бүгүнкү сабагыбыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилер. Анда эмесе сабактын максаты менен тааныштыра кетсем. Билим берүүчүлүк, окуучулар жаңы тема боюнча түшүнүп, маалыматтарды алышат. Өнүктүрүүчүлүк, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилер тууралуу түшүнүк алуу менен бирге эс тутумдарын, ойлоо көндүмдөрүн жогорулатууга калыптанышат. Тарбиялоо, кыргыз тилин сүйүү менен бирге ушул тилде так сүйлөөгө, сулуу жана катасыз жазууга тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү. Окуучулар жаңы тема боюнча түшүнүп, өз алдынча татаал сүйлөмдөрдү түзө алышса. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилер тууралуу түшүнүктү алуу менен бирге эс тутумдарын, ойлоо көндүмдөрүн жогорулатып, сабаттуулуктарын жогорулатышса. В варианты. Кыргыз тилин сүйүү менен бирге ушул тилде так сүйлөөгө, сулуу жана катасыз жазууга тарбияланышса. Мына сиздер максат жана көрсөткүчтөр менен таанышып алдыңар. Анда эмесе өтүлгөн тема боюнча эсибизге салып алсак. Окуучулар, мен сиздерге 4 суроо аркылуу кайрылып кетким келет. Булардын биринчиси: татаал сүйлөм деп эмнени айтылат? Экинчи суроо: татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Үчүнчү суроо: тең байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтылат? Соңку төртүнчү суроом: багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Демек окуучулар, мен сиздерден ушул өтүлгөн теманы эсибизге салуучу суроолорго жоопторду күтүп калам. Азаматсыңар балдар, берген жоопторуңар туура. Анда бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилер. Жаңы теманы түшүндүрүүдөн мурда балдар, биз силер менен өткөн сабактарда багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм боюнча өтүлгөн тема боюнча кыскача эскерте кетсем. Багыныңкы сүйлөм маани жактан да, грамматикалык жактан да баш сүйлөмгө багыныңкы, көз каранды абалда болуп, баш сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун түрдүү кырдаалын, белгилерин, мүнөзүн билдирет. Бул биз жогоруда айткандай эле багыныңкы сүйлөм деп аталат. Эми балдар, жаңы теманы түшүндүрө кетсем. Жаңы темабыз багыныңкы сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер 4 эреже негизинде түшүндүрө кетем. Алсак, биринчиси: багыныңкы сүйлөм көпчүлүк учурда баш сүйлөмдөн мурда келет да арасына үтүр коюлат. Мисалы: окуучулар шаардын четине чыкканда жамгыр нөшөрлөп төктү. Бул жерде баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн кийин келди. Баш сүйлөм багыныңкы сүйлөмдөн кийин келгендиги үчүн багыныңкы сүйлөмдөн кийин үтүр коюлуп жазылды. Экинчи эрежебиз: кээде баш сүйлөмдүн ортосунда кыстырылып келгенде үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына коюлат. Мисал: төрдө отургандар Бекназар үйгө кире бергенде
четке сүрүлүштү. Бул жерде багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосунда келгендиктен үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына коюлду. Үчүнчү эрежебиз. Айрым учурларда багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөн кийин келет да арасы үтүр менен ажыратылат. Мисал катары түшүндүрөм. Эки жигит тосуп чыгышты. Коноктор үйгө жакындаганда бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөн кийин келди. Ошондуктан багыныңкы сүйлөмдөн мурда үтүр коюп жазылды. Төртүнчү эрежебиз. Баш жана багыныңкы сүйлөмдүн ортосунда сызыкча белгиси биринчиси шартты, экинчиси жыйынтыкты билдирген учурда коюлат. Мисал, иштесең, тиштейсиң. Биз жогоруда айткандай эле, иштесең ойдо так бүтүрө алган жок, ошондуктан баш сүйлөмгө көз каранды болуп турат. Иштесең сызыкча коюлуп, андан кийин тиштейсиң сөзү жазылды. Демек балдар, сиздер менен жаңы теманы кыскача болсо да түшүнүп алдык. Анда эмесе сиздер менен сейилдетүү саатын өткөрүп алсак. Баарыбыз жаратылыш коюна чыгып алабыз да, колдорубузду жайып, аракеттерди баштайбыз. Бул албетте сиздерге дем күч берет деген үмүттөмүн. Кандай эмесе балдар, даярбызбы? Сейилдетүү саатын баштайбыз. Демек, окуучулар, сиздер сейилдетүү саатынан өзүңөргө дем күч алдыңар деп ойлойм. Окуучулар, жаңы тема түшүнүктүү болгон болсо, китеп боюнча 162, 163 көнүгүүлөрдү аткара аласыздар. Анда эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Бышыктоодо мен силерге багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүн табуу боюнча класстерди тартуулаймын. Класстерибизде төмөнкүдөй тапшырма аткарылат. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүн табып, тегерекчелерге жазып, толтуруп чыгасыңар. Тапшырманы алып алабыз балдар. Тапшырма 164 көнүгүү 72 бетте. Биз Нуркамалдын Өмүр аттуу ырын көркөм окуп, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү табууга аракеттенебиз. Балдар, сиздер да үйдөн аткарып көргүлө. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз өзүнүн аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ар дайым ден соолукта, үйдө болгула. Саламатта калгыла.